Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиядан чыгуунун жана кирүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документке кол койду. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык аскерге чакырылгандар чет өлкөгө чыга турган паспортун Ички иштер министрлигинин миграциялык бөлүмүнө тапшырышы керек. Комиссия аскерге чакыруу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин паспортун тапшырууга 5 күн берилет. Документ жаран аскердик кызматын өтөп бүткөндөн кийин кайра кайтарылат. Бул мыйзам аскерге чакырылган 18ден 27 жашка чейинки эркектерге тиешелүү. Документ расмий жарыялангандан 180 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Укук коргоочулардын айтымында жаңы нормалар 2023 жылдын күзүндө аскерге чакырылгандарга иштебейт. Апрелде кабыл алынган мыйзамга ылайык орус жарандарына аскер комиссариатына чакыруу кагаз жүзүндө гана эмес, электрондук почта менен да келет. Чакыруу мамлекеттик кызматтар порталындагы жеке кабинетке жайгаштырылган соң жарандын колуна тапшырылды деп саналат. Чакыруу берилгенден кийин Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Чакыруу берилгенден кийин 20 күндүн ичинде аскер комиссариатына келбеген адам кошумча чектөөлөргө кабылат. Жеке ишкер катары каттоого туруу, үй мүлкүн каттатуу, автоунаа айдоо, насыя алуу укугун колдоно албайт. Эске салсак, 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага басып кирип, согуш баштаган. Орусияда ошол эле жылдын сентябрь айында аскердик мобилизация жарыяланган. Андан кийин 100 миңдеген киши басымдуусу аскерге жарактуу эркектер өлкөдөн чыгып кеткен. Маалымат Азаттык KJ. With